Руслан Бостери Ташиевке кол салууну пландаган УКМК. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Криминалдык дүйнөдө Рус Коён же Руслан Бостери деген кайманаты бар 1983-жылы туулган жаран кармалды деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Комитеттин маалыматы боюнча шектүү Ысык Көл облусунун Бостери айылында туулган. Ал 16 ноябрда Жалал Абад облусунун Токтогул районунун аймагында жашырынып жүргөндө кармалды. Шектүү Камчы Асанбектин, Камчы Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болуп, Ысык Көл районунун Бостери айылын караган, мурда каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон. Издөөдө жүргөн жаран УКМКнын жетекчилигине кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан, ага уюшкан кылмыштуу топту түзгөн жана катышкан деген айып тагылып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди деп айтылат УКМКнын расмий маалыматында. Булак бара келди. Асанбектин уюшкан кылмыштын тобунда турган, азыр уюшкан кылмыштын тобунан баш тартам. Кыргызстандын мыйзамы менен баш ийип жашайм. Прозвище в криминальных кругах? Рус. Ош шаарындагы батирлердин биринен киши колдуу болгон аял кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу турмуш басылмасына өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда окуя 2024-жылдын 17 ноябрында Масалиев көчөсүндөгү батирлердин биринде болгон. 1988-жылы туулган аял киши шымдын боосу менен муунтулуп өлтүрүлгөнү болжолдонууда. Маркум Баткен облусунун 1 январдан тарта өлкөдөгү жолдорду оңдоо үчүн айдоочулар күйүүчү майдын ар бир литрине 1 сомдон кошуп төлөшү мүмкүн. Бензин менен дизель кымбаттайт, Кыргызстанда жаңы жыйым киргизилет. Бүгүн парламент жол фонду тууралуу мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууларда колдоп берди. Ага ылайык айдоочулар ар 1 литр бензин дизелдин баасына 1 сомдон кошуп төлөйт. Чогулган каражат жол фондуна түшүп, анын эсебинен республикадагы жолдор оңдолуп, реконструкцияланат. Мындай жыйым жолдо көбүрөөк жүргөндөр көбүрөөк төлөйт принциби менен иштейт. Мыйзам кабыл алынса, жол фондунун бюджети 7 миллиард сомго көтөрүлөрүн транспорт министринин орун басары Бекназар Базаралиев билдирди. Ал 2023-жылы фондко 4,5 миллиард сом түшкөнүн, быйыл жылдын аягына чейин 5 миллиард сомдон ашык каражат түшүүсү күтүлүп жатканын кошумчалады. Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматынан маалыматка ылайык, жакынкы 1 саат аралыгында жана күндүз Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-17 метрге жеткен катуу шамал катталышы күтүлөт. Катуу шамал учурунда коопсуз жайларда болуңуздар. Өзгөчө электр чубалгыларынан, бак дарактардан, жарнама калкандарынан алыс болуңуздар. Эгер сиз өзгөчө кырдаалга күбө болсоңуз, 112 кызматына токтоосуз чалыңыз. Чалуу күнү түнү кабыл алынат жана акысыз.